Ассаламу алейкум, ардактуу Ош реклама YouTube каналынын көрүүчүлөрү, жалпы эле мекендештер, кандайсыздар? Эсол иштериңиздер жакшыбы? Бүгүн биз сиздерге Ош рекламанын бул чыгарылышында Ош шаарынын өтө сонун жеринен орун алган, тактап айтканда резиденциядан сатыла турган, ремонту сонун болгон бир бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп бүт бардык маалыматын алып бермекчибиз. Анда назар салыңыздар. Биринчиден мен сиздерге мына ушул сатыла турган батирге келүү жолун түшүндүрүп берейин. Азыркы учурда мен резиденцияда турам. Бул жак болсо Ленина көчөсү, Ош шаарындагы эң чоң, эң бир главный көчөлөрдүн бири. Ушул эле Ленина көчөсү менен сиздер оң тарапка карап түз кете турган болсоңуздар, Төлөйкөн айылына же болбосо южный тарапка карап бет аласыздар. Ал эми ушул эле Ленина көчөсү менен сол тарапка карап дальше кете турган болсоңуздар, Фрунзенский, Драмтеатр, Эски мост, Араванский тарапка карап бет аласыздар. Кайсыл тараптан дагы келген болсоңуздар дагы мына ушул жерге келесиздер дагы. Бул негизи көп кабаттуу элитный дом Ленина 42 адресинде жайгашкан. Ушул домдун алдына кирип келе бериңиздер. Ошол жактан дагы сиздерге дубарлорун көргөзүп, толук маалымат бермекчибиз. Так, мынакей достор, жанагы мен айтып аткан домдун алдына дагы келип калдык. Бул жакта өзүнүн воротасы, өзүнүн охранасы бар экен, чиптери дагы бар экен. Ушул жактан кирип келе бересиздер. Кирип келгениңиздерде эле өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул жакта болсо ушул домго тиешелүү болгон 3 очогу жана ошондой эле самоору бар экен. Бул жакта той өткөрүп кала турган болсоңуздар, кеңири конок чакыра бересиздер. Бул жакта айылдагыдай бүт бардык шарттары каралган. Бул жагы болсо өзүнчө бир навес экен. Мындайча айтканда скамейка болот экен. Бул жакта кеңири сүйлөшүп отура бересиздер. Жамгыр кар жаса дагы сиздерге эч кандай тоскоолдук болбойт. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул домдун алдында өтө бир жакшы шарттары курулуп атат экен. Турниктер, бүт бардык шарттары бар экен. Детский площадкаларга жакында курулат экен. Бул жакта атайын жашылданган экен. Мындайча айтканда, домдун алды кеңиригенен бүт бардык шарттары бар экен. Бул жагында дагы скамейкалары каралган. Андыктан сиздер негизи бул дом Golden House курулуш компаниясы куруп берген, 9 кабаттан турат. Ал эми сатыла турган жанагы бир бөлмөлүү батир болсо 3-чү кабатта жайгашкан. Андыктан сиздер мына ушул Ленина 42 адресинде жайгашкан 9 кабаттуу домдун 3-чү подъездине кирип, 3-чү кабатына көтөрүлөсүздөр. Ана жүрүңүздөр, сиздерге сатыла турган батирди көргөзүп берейин. Так, мынакей достор, жанагы сатыла турган ремонту сонун болгон бир бөлмөлүү батирдин алдына да келип калдык. Азыркы учурда биз подъездинде турабыз. Эми новостройкаларды билесиздер, подъезддерине сөз жок. Кеңири сонун жапжарык болуп көрүнүп турат бул жактан дагы. Кааласаңыздар сиздер сатыла турган батирге мына ушул лестница аркылуу чыгып келсеңиздер болот. Кааласаңыздар бул жакта лифт кызматта, лифт менен дагы чыгып келе берсеңиздер болот. Новостройкаларды билесиздер, подъезддери кеңири кенен болот, эч кандай кысылмай жок. Эми өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Ушул үйдүн батирдин ээси менин жанымда. Ассаламу алейкум ака. Ва алейкум салам. Денсаулык иштериңиз жакшыбы? Кудайга шүгүр жүрөбүз. Жакшы. Үйүңүздөрдү сатыкка коюп турсуздар, бир бөлмөлүү батир экен. Жалпы аянты канча болуп калат? Жалпы аянты 52. 52 квадрат метр, жакшы. Бул жакта жакшы брондолгон темир эшиктердин бири коюлган. Ушул эшикти ачып ичкериге кире беребиз. Киргениңиздерде эле бул жагы прихожка болуп калат. Полу ламинат, дуалдары моюща бой, потолоктору натяжной, люстра коюлган. Айта кетчү сөз, бул жалпы эле сатыла турган бир бөлмөлүү батирдин бүт бардык эшиктери бип-бирдей. Бул жакта апа-бакай болуп сонун болуп көрүнүп турат. Жалпы аянты 52 квадрат метр экен. Түз кире турган болсок, бул конок бөлмөсү. Жакшы. Ака, бул эми новостройка элитный домду кайсы курулуш компания куруп берген? Golden House. Golden House курулуш компаниясы куруп берген, Жакшы. Конок бөлмөсү, полу ламинат, дуалдары моюща бой, потолоктору натяжной, жарык бергич, 2 люстра коюлган. Жаркырап сонун болуп турат. Бул жакта отопление дагы коюлган экен. Эң негизгиси бул батирде айнек терезелери өтө сонун экен. Полдон баштап потолокко чейин сонун болуп турат, панорамный вид болуп. Айтсаңыздар эле, мына ушул Ош шаарындагы эң чоң, эң главный көчөлөрдүн бири Ленина көчөсү көрүнүп турат. Жакшы. Азыр биз сиздерге мына ушул конок бөлмөсүн көргөзүп бердик. Жүрүңүздөр, анда эмесе кухняны дагы көргөзүп берели. Документтери кандай анан ака? Документтери баары жакшы, туура. Документинен проблема жок, Проблема жок. Бул жагы прихожка болуп калат, ардактуу замандаштар. Прихожкасы дагы өтө кеңири экен. Прихожкасы өзүнчө эле бир бөлмө. Көрүп атасыздар, бул жакта автоматтары дагы бар экен. Жалпысынан эле жакшы. Бул жака кире турган болсок, бул
кухня болуп калат экен. Кухнясы дагы бир өзүнчө бир конок бөлмөсүнө окшош экен, узун экен. Туура. Полуламинат, дубалдар моющий обой, потолок натяжной, жарык бергич 2 люстра коюлган, отопление кирген. Жакшы. Мынакей достор, биз сиздерге азыр кухняны көргөзүп бердик. Бул жакта өзүңүздөр көрүп атасыздар, газ кирген, вытяжкасы дагы бар экен. Бул жак атайын кафелденген экен. Себеп дегенде ушул жерге раковина койсоңуздар, идиш жууганыңыздарда чачырайт. Кафел болсо жууп тазалаган оңой, өзүңүздөр билесиздер. Мага мына ушул батирдин терезеси жагып атат экен. Өзүнчө эле бир панорамный вид экен, Арамный жакшы жарык болуп. Өзүнчө бир сон көрүнөт экен. Полдон баштап потолокко чейин экен терезеси. Жакшы. Бул жакта болсо киргениңиздерде эле ванна туалет отдельно, полу дубалдары бүт бардыгы кафел. Киргениңиздерде сол тарапта ванна жайгашкан. Бул жакта болсо аристондору. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, полу дубалдары бүт бардыгы жаркыраган бир сонун кафелде экен. Потолоктору натяжной, жарык бергич лампа коюлган. Бул жакта болсо өзүнүн чоң раковинасы бар экен. Бул жакта унитазы. Ажапкана менен ванна бир экен да? Ажапкана менен бир. Бул жакта раковина жана ошондой эле унитаз жайгашкан. Жакшы. Вытяжкасы дагы бар экен. Вентилятор включательден жанат. Иштейт, бүт бардыгы жакшы. Мынакей достор, биз сиздерге азыр санузелин көргөзүп бердик. Эми баасын айтың ака, баасын канча атасыз? Баасын 50 сурап атабыз да. $50,000. $50,000. Кеми болобу? Кемин карындашымдын үйү болчу да, бул карындаш менен сүйлөшөсүздөр. Ошо телефон берилген. Эми өздөрү чалышып, сүйлөшүп, балаша алат экен, Эми бирок кыргызчылык болот, ырымына жараша чүрүп берсе керек, Ошондой болсо керек, Жакшы. Документтери бүт бардыгы так. Ошо карындашыңыздын атында экен, Атында. Эми дагы бир суроо берейин ака. Ушундай сонун үйү бар экен. Неге өзү жашабай атат? Неге сатып атат экен деген ойлор пайда болот да. Ошолорго жооп берип койсоңуз. Жумушу Бишкекте болчу да. Ошо жумуш тарапка Бишкектен көчүп барам деп атпайбы? Бишкекке көчүп кетти уже, Көчүп кетти. Ошол себептен сатып атат. Себеп. Жакшы. Адам башка себеп жок. Ошто жумушу болсо ошто эле жашайт болчу. Жакшы. Өтө сонун. Болуптур ака, онда ийгилик, жакшы сатып алыңыздар, Болуптур, рахмат. Чоң силерге дагы. Мынакей достор, биз сиздерге ремонтту сонун болгон сатыла турган бир бөлмөлүү батирди тартып көргөзүп түшүндүрүп, бүт бардык маалыматын алып бердик. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, видео обзор кылып бердик. Кимиңиздер кызыккан болсоңуздар, үйдүн эсин номерин белгилеп коем, өзүңүздөр чалып, сүйлөшүп, толук маалымат алып кетсеңиздер болот. Баасы $50,000, ырымына жараша кыргызчылык кылып, жакшы түшүрүп беребиз дейт. Андыктан кеңири чалып, сүйлөшө бериңиздер. Анда эмесе, урматтуу көрүүчүлөр, мен бул чыгарылышты жыйынтыктайм. Баарыңыздарга ушундай жакшы үйлөр, жерлер насип эткен болсун. Сак саламатта калыңыздар. Көрүшкөнчө жаш туруңуздар.